Шабдан Батыр атабыздын тарых музейине келдик. Кыскача ал тууралуу айтып беребиз. Комплекстин ичиндебиз. Шабдан Батыр атабыз тууралуу эмнени айткым келет? Шабдан Батыр атабыз өз учурунда өтө күчтүү стратегия менен, мындайча айтканда өтө күчтүү саясатчы дагы болгон, кол башчы дагы болгон, аскер башчы дагы болгон да. Ал учурда Осмон хандыгы мусулмандардын мындайча айтканда эң күчтүү дүйнөнүн көбүн башкарып турган, ошол учурда орустардын империясы дагы болгон. Орус империясы менен дагы Осмон хандыгы менен дагы мамилени өтө күчтүү кылган да бул адам. Кээ бирөөлөр орустардын кызматын кылды, Шабдан Батыр орустарга саткын болгон деп дагы айтышкандары болгон. Кээ бирөөлөр ушул эл аралык мамилелерди жакшы кылып, Орусия менен дагы башка менен дагы мамилени жакшы кылган баатыр катары көрүшөт. Бирок Шабдан Батыр атабыз өтө күчтүү адамдардан болгон. Буга жөнөкөй мисалдардан бирөөсү Шабдан Батыр 20 чакты адам менен өзүнүн жанынан акча чыгарып 20 адамды ажылык сапарына алып барат. Акындар ырдап аны күзөтөт. Комуз менен. Артисттер эмес. Артисттер башка, акындар башка. Жеңишбек Жумакадырды бир 200 артист келип бир Жеңишбек Жумакадырдай боло албайт. Ошол сыяктуу көптөгөн 20 чакты адамды өзүнүн капчыгынан өзүнүн акчасын көтөрүп Шабдан Батыр ажылыкка алып барат. Ажылыкка ошол учурда кыргыз, тажик, өзбек, Азия элдеринде бардыгы Истанбул, Түркия аркылуу ажылыкка барышчу эле. Бирок ошол учурда Абдулхамид экинчи Абдулхамид хан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын баскан издерине жетүү оңоюраак болсун деген максатта поезд жолун курганды баштаган эле да. Поезд жолго өтө көп акча каражат тарапталгандыктан өзүнүн акчасы жетпей бүткүл дүйнөлүк мусулмандарга жарыя кылып, колдон келишинче жардам бергиле дейт. Ал жерде поезд иштеринин жүрүп жатканын көрүп, Шабдан Батыр ал жерде токтоп көрүп, ушунчалык мусулмандардын бириктүү экендигине кубанып, бир жагдан таң калып, анан өзү дагы ошол учурда 2000 рубль алтын күмүш теңгени ошол Осмон хандыгына атайын поезд жолго деп тапшырат. Бул азыркы учурдагы суммага теңей турган болсок, миллиондогон долларлар акча болуп кетет, сумма болуп кетет. Абдулхамид хан поездди куруп, ошо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жетер жерде атайын ыйык шарга жакындап калган учурда поезддин астын атайын жумшак рельс өткөзөт. Бул деген поезддин катуу үнү болот. Үнү пайгамбарыбызга катуу келип калбасын деген максатта пайгамбарыбызга мээрим махабат карасаңыз, пайгамбарыбызга сүйүүсүн билдиргиси келген ошол жерде. Пайгамбарыбызга кабырга зыян келбесин деп атайын поездди жумшак кылып көрсөтүшкөн. Жумшак кылып, жумшак материал коюшкан. Шабдан Батыр атабыздын бул кылган иши өтө эрдик, баатырлык болгон. Мына баатыр экендигине бул дагы бир далил болот. Чындыгында өзүбүздүн баатыр атабыз болгон. Буга көптөгөн тарыхый аттарды беришкен, андан кийин тарыхый жерлерди коюшкан. Азыр кеминде Шабдан айылындабыз, Шабдан Батыр айылындабыз. Шабдан атабыздын атыга айылдын аты коюлган. Ушундай баатыр аталарыбыздын аттарын коюшубуз керек. Кийин атайын Абдулхамид хан өзүнүн төш белгиси менен атайын бир алтын күмүш медалы деп коебуз го, медал деп коебуз, сыйлык катары мындай тегерек таштарды берет го. Ошол сыяктуу өзүнүн печаты менен берип жиберет Шабдан Батыр атабызга. Шабдан Батыр атабыз аны алып келгенден кийин айтып атайынбы, Орус империясы менен мамиле Осмон хандыкы бири-бириге туура эмес келгендиктен атайын ошол КГБшниктер башкалар байкап калбасын деп ар дайым тагып жүрүп алган эмес да Шабдан Батыр атабыз. Себеби көзгө көрүнгөн лидер адам болуп атпайбы? Тагып жүрүп алган эмес. Күндөр өтүп өлөргө жакын берерге эчтекеси таппай калып бир кайрыш келип жардам сураган учурда Шабдан Батыр атабыз ошол төш белгини берип жиберген деген эмиштер дагы сөздөр дагы бар. Мен ушунуска ишенем, себеби Шабдан Батыр атабыз өтө берешен адам болгон да. Ошентип төш белгини дагы берип жиберген. Шабдан Батыр атабыздын небереси эмес, чебереси атайын тарыхый жерлерге барып көп нерселерди изучать эткен, айым катары белгиленет. Бул жерде кыргыздар бир уюктагы арыдай ынтымак жашайлы. Биздин күчүбүз биримдикте деп атат. Жер айдаңыз, мал багыңыз жана өнөр билим алыңыз. Ошол көөнөрбөс байлык. Эгер бирөөгө бир деме берсең, чын ыкласың менен гана тартуула деп атат. Чын ыкласың менен бергин деп атат. Адамга канчалык жакшылык кылсам, өзүмдү ошончолук бактылуу сезем деп атат.
Шабдан Батыр ата сөздөрүн эле берсеңиз берген маанисинде кетип атат, жана алышмасын маанисинде эмес. Шабдан Батыр аталарыбыз ошондой беришин аталар болгон. Мынтип башка мамлекеттен жардам күткөн эмес, жардам берген да башка мамлекеттерибизге. Ушундай батыр аталарыбыздын ушундай сөздөрү. Мына кыргыздар бир утуктай арыдай ынтымак жашайлы, биздин күчүбүз биримдикте деп атат. Биринчи биримдик маселесин айтып атат. Андан кийин жер айдаңыз, мал багыңыз, ушул биз дыйканчылык го негизги маселе. Жер айдоо маселеси биздики негизги тирүүлүгүбүз ушундай. Ошол маселени айтып кеткен да. Билим алыңыз. Ошол акча дыйканчылыктан түшкөн, мал чарбачылыктан түшкөн акчага билим алыңыз деп атат. Бул жерде маанисин түшүнсөңүз, билим ал деп атат. Балаңды шаарга барып окут, студент кыл, акчаңды салып тур мал чарбадан түшкөн акчаңды деп атат. Ошол көөнөрбөс байлык деп атат. Бул түгөнгүс байлык деп атат. Бүтпөй турган байлык ошол негизги билим деп атат. Эгер бирөөгө бир неме берсең деп атат, чын ыкласың менен гана тартуулагын дейт. Бүгүн пиарлар көбөйүп кетти го, чыбалып эле мен мынаны кылтам, мындай кылтам, мунага жардам бердим деп баягы балагерлер өтө көбөйдү. Ошолорду дагы эскерип айтып кеткен экен да. Адамга канчалык жакшылык кылсам, өзүмдү ошончолук бактылуу сезем. Сен дагы бактылуу сезесиң, эгерде сен чын ыкласың менен берсең, чын жакшылыгың менен берсең. Бул Шабдан Батыр атабыздын өзүнүн айткан сөздөрү ушинтип жазып кетишкен. Бул жерде эч кандай шариятка туура эмес келген маселе жок. Себеби Шабдан Батыр атабыз 5 убакыт намаз окуган, таза жүргөн, сакалын койгон, ошол учурда дагы мусулманчылыкты бербеген адам болгон да. Эми биз бул жерге келип азыркы эле жакынкы адамдар, ушул аралыктагы адамдарды жазган ката сөздөрүн таап алдык. Бул жерде экен, мына карасаңыз. Бул жерде Бисмиллахир-рахманир-рахим деп жазгандагы Шабдан Батыр атабыздын арбагы колдоп, ак жолуңуз ачылсын, амин деп коюптур. Урматтуу мекендештерим, бул туура эмес. Шабдан Батыр атабыздын рухуна Фатиха сүрөнү окуп, Шабдан Батыр атабыздын руху шат болсун, Аллахым жаткан мүрзөсүн 5 бакчалардан бир бакча кылгын деп биз дуа кылсак болот. Бирок Шабдан Батыр атабыздын руху эч качан колдобойт. Манас атабыздын руху эч качан бизди колдобойт. Ушул жерде ката жазып коюштур. Шабдан Батыр атанын руху эч качан колдобойт. Ата бабаларыбызга биз дуа кылсак, алардын жаткан жери жайлуу болсун. Ушу кээ бир жазуу маселелеринде бул нерселерге маани берели. Азыр бул атабыздын тарыхый комплекси. Бул жери арчалар менен тегеректеп өтө сонун кылып коюштур. Эч ким эч качан унутулбайт деп бул жакта батыр аталарыбыздын аттары, фамилиялары. Бул жерде огород дагы кылып коюштур, машалла. Тазалыгын карап турушат экен, Аллах разы болсун. Досо кучагым кенен, каска куралым менен деп атат да. Өздөрү келип катылса, өлтүрөмүн деп бакырса, ата бабам мүрзөсүн асманга чамың сапырса, кантсин анан ормонкан көрсөттүң эрдик баатырча. Же кенен келди деп качып кала эле башка жака. Айтайын дегеним, ата бабаларыбыз дос болуп келгенге ар дайым достукча мамиле кылган, душманча катылганга, өздөрү келип бакырганга куралы ар дайым даяр болгон. Корккон эмес эч кимден эч качан. Бул жакты көрсөтсөң, азыр мынандайча тазалыгын дагы жакшы кылыптыр. Кеминге келип аткандар, сөз түрдө бул жака тийип өтүңүздөр, балдарыңызды патриоттукка үйрөтүп, ушул нерселерди үйрөтүп кетиңиздер, урматтуу мекендештерим. Баса бер Сами, алдында бас. Өтө кооз жерлер, урматтуу мекендештерим. Машалла, табаракалла. Шабдан Батыр атабыздын батырлыгы, эрдиги эч качан унутулбайт. Сиз дагы айта турган маселем эмне? Атабейс комплексибиз бар, Шабдан Батыр атабыздын дагы башка тарыхый комплекстерибиз бар. Балдарыбызга тарбия берүү максатында, патриоттукка үйрөтүү максатында Кыргызстаныбызды кыдыртышыбыз керек балдарыбызга. Ушундай адамдар өткөн, ушундай адамдардын натыйжасында биз Кыргызстанды кармап калдык, сактап калдык. Эгерде булар келбегенде, булар биз үчүн кызмат кылбаганда, биздин каныбыз азыр башкаларга кызмат кылып аткан болот эле деп айтат да. Ошондуктан урматтуу мекендештерим, биз аракет кылышыбыз керек патриоттукка балдарыбызга үйрөткөнгө.